Bismillahirrahmanirrahim. وتنجس من وقت الوقوع إن علم. Құдық жөнінде сабақ болып жатқан. Ошол құдықтағы суға нажасат түшүп, же болбосо бир нерсе түшүп өлүп калган болсо, ошол тууралуу сабак болуп жаткан. Ошол нажасат түшкөн убактан баштап құдықтың суусу нажасат болуп эсептелет. Эгерде качан түшкөнү билинген болсо, демек адамдар ошо суу алып жатып құдыққа бир нажас нерсе түшүп кеткен болсо, ошол убакыттан баштап құдықтың суусу нажас болуп эсептелет. Бул эмнеге мындай айтып жатабыз? Ошол мисалы үчүн бешин убактында адамдар суу алып жаткан мезгилде құдыққа бир чоң көлөмдө нажасат түшүп кетти. Ошол убакыттан баштап құдықтың суусу ичкенге да, даарат алганга дагы жарабай калат. Эгер билбей алып ичип алган адамдар болсо, алар ошол даарат алып алган даарат ошол суу нажас суу менен даарат алып окуган намаздарын кайтара окушат деген сөз келип чыгат. Жана нажас суудан ичип алгандыктары үчүн тооба кылышат деген маани келип чыгат. Ваилла, эми качан түшкөнү билинбесе, фамунзу яумин ва лайлатин. Ошол сууга түшүп өлүп калган нерсенин качан түшкөнү билинбесе, анда бир түн бир күн болуптур буга түшкөнүнө деп, ошо бир түн бир күн дөөгү алынган таараттар менен окулунган намаздар кайтарылып окулунат. Ал эми ичкен ошол суудан ичкендиктери үчүн тооба кылынат. Ва ин интафаха фамунзу саласата аямин ва лаялиха. Эми ошол құдыққа түшүп өлүп калган нерсе шишип кеткен болсо, анда 3 күн 3 түн болуптур деп, 3 күн 3 түн ден бери ошол құдықтын суусунан даарат алып окулунган намаздар кайтарылып окулунат жана ичип алгандыктары үчүн тооба кылынат. Ва кола мунзу вужида. Эми имам Абу Ханифа рахмахуллахтын 2 шагирттери болгон, аларды билесиздер. Имам Мухаммад жана имам Абу Юсуф. Алар экөөнүн сөздөрү бөлөгүрөөк экен. Табылынган убактынан баштап эле намаздарды кайтарылып окулунат. Табылып алынган убактынан баштап эле нажасат болуп эсептелинет. Адамдарга ары жагын көп машакат кылбагыла деген экен. Ал жагын Аллах Таала өзү билет. Аллаху а'лама бис-саваб. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.